чет мамлекетте канча мигранттарыбыз жүрөт. Канча мигранттардын укуктары королбой жүрөт. Мына жөлөк пулдарды мигранттарыбыз чет өлкөгө кетет, үй бүлөсү бул жакта жөлөк пулду ала албай атат. Азыр канча жарандарыбыз мынакей билет кымбаттап, мына 200 миңге чыгып кетти. Кыйынчылыктар болуп атат. Барбы жогуңуз? Биз азыркы убакта ошол мына көчөлө Кудайберген Назарбаевич Баткенге барып келди. Ушул вопростор көтөрүлдү. Биз жакын арада ошол сиз айтып аткан көйгөйдү жана жөлөк пул алууда ошол мигранттарды жана кетип атканда миграция кетиптир деп жөлөк пул чектелбей калып атпайбы? Ошол вопросторду ушул буюрса жакын арада сунуштайбыз өкмөткөчү. Жанагы автомобиль бар болчу, ошону анан жана мигрантка чыгып кетсе, ал үй бүлө баягы жөлөк пул албайт дегенде түшүнүк бар болчу. Ошолордун баарын ошол жакын арада киргизебиз. Жакын арада десең канча жыл болду? Жок, Канча жылдан бери? бул мыйзамда бар болчу. Анан көчөлө келип аткарылбай атат. Биздин жарандарыбыз кыйналып атат да. Чукул арада эле киргизебиз өкмөткө. Көчө Кудайберген Назарбаевич тапшырма берди, азыр тиешелүү управление уже иштеп атат мунун үстүндө. Чукул арада киргизичи өзүңөр кетет окшойт саначыңыз. Жок, чукул арада киргизилет. Реформа жок. Алдыга жылуу жок. Жанагы эле карапайым адамдар кыйналып. Жакшы, мына пайдалуу мыйзам долбоорун алып келсеңер болбойбу? Рахмат. Рахмат, урматтуу коллегалар. Акыркы сөз Дастан Арсбековичте. Рахмат, мен кечирим сурайм.